Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Бул апамдын бөлмөсү. А бул биздин бөлмө. Сен кааласаң же апам менен, же балдар менен чогуктасаң болот. Апа, ал биздин бөлмөдө эле уктай берсейинчи. Ооба апа, ал биздин бөлмөдө уктасынчы. Кое тургула, периште жеңер өзү тандасын. Эже, жүрү биздикине. Өзүнө ыңгайлуу болгон жерге уктасын. Кызым кайсы бөлмөдө уктагың келип жатат? Эмне болду? Бир нерседен коркуп кеттим. Кечириңиз. Сиз бир нерсени эстедиңизби? Бул тесме сага бир нерсени эстетип жатат. Жок. Жок. Менин уйкум келди. Акырын бар жата. Менин да уйкум келди. Бар. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасанджо Харчи, Мариям Кавьяни, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Махамад Ганджали, костюмер Нази Портавзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Гапани, режиссердин жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердин жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азимениджат, топтоштурган Амир Адиппарвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данишпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде, режиссеру Алиреза Афхами.
Салам. Саламатсызбы? Кутман таң. Мектепке жөнөдүңбү? Ооба. Мейсан китептерин кайда коюп салганын билбейм. Сенин бөлмөң абдан кооз экен. Ай, сонун го. Абайла. Бул биздин үй бүлө. Тиги менин атам, бул менин апам, бул чоң энем, бул мен, а бул болсо тентек Мейсам. Салам. Салам, кандайсың? Ойгондуңбу? Ооба, мен жакшы. Сага, бол тезирээк. Күнүгө сен атаңдын жинди тиесиң. Анткени Мейсам ар күнү менин оокаттарын катып коет. Бүгүн Бекса силерди алып кетет. Сотко барып опекундук кагаздарын бүтүрүп келесиңер. Баса, апам айтып коеюн, сизге тамак берет. Рахмат. Көрүшкөнчө. Бул сүрөттү Жаме Жам гезитинин кулактандыруу бөлүмүнө жөнөткүлө. Бул кулактандыруу бир жума бою күнүгө башкы бетине чыксын. А могул сөздөрү, а бул акчасы. Жүз абдан мээримдүү экен Тахири мырза. Анын ак ниет экени көрүнүп турат. Ошондойбу? Жооп бергиңиз келген жокпу? Эмнеге? Телефонго. Кечириңиз. Алло. Сизди угуп жатам. Сиздин атыңыз ким? Телефон койбой туруңуз. Бул Мотамеди ажы экен. Алло, саламатсызбы ажага? Кандай жүрөсүз? Кызык, биздей байкуштарды эстеп калыптырсыз. Күтө туруңуз, биз сизди чакырабыз. А эми ал силердин үйлөрдө канчага чейин жашайт? Жакындары табылганга чейин. Үй бүлөсү табылыш үчүн сүйүнчүсү бар деп кулактандыруу берсеңерчи. Ооба, мисалга 1 миллион деп кой. Биринчи эле күнү 100 үй бүлө табылат. 1 миллион? Ансыз эле дарылануусуна канча акча кеткенин билесиңер да. Дагы бир жолу бар. Үбөлүктү алып туруп башка бир ур, ошол жерден эле эсине келе түшөт. Бул акыркы күндөрү мультфильмдерге кызыга баштады. Баса, Рана, өткөн жылы мага куда түшүп, ЗАГСта иштеген бир киши келген. Өкүнүчтүүсү, мен ага чала албайм. Менин намысым жол бербейт. Мен ага чалып, сага жардам беришин суранайын деген. Мен сага айткам, Ранажан. Бул жигиттерин эскертип мактанмайынча бир да күн тура албайт. Машалла, ага ар түрлүү кесимдегилер куда болуп түшүштү. Баса, сен акыркы жигитиң эмне болду? Ай, ал тууралуу айтпачы, эстесем эле жаман болуп кетем. Ал мурун 2 жолу үйлөнүптүр. Ошондой бекен. Байкуш кыз, жол ачылбады го. Мунусунда мен өзүм жардам берем. Сен өзүңдүн башыңды карма. Шамал учуруп кетпесин. Куда болсо мага белек болот. Чай муздап калат. Рахмат. Аты Рамин. Аны сек орнуштурса болобу деп сурайын дедим эле. Ал мурда жыгач менен иштеп көргөнбү? Жок, чынын айтканда анын колунан эч нерсе деле келбейт. Эгер мен сизге бир нерсе айтсам, мага таарынбайсызбы? Айта бериңиз. Ушул жашка чейин кандайдыр бир кесипке үйрөнбөгөн адам келечекте үйрөнүп кете албайт го. Бирок сиз айтсаңыз албетте, келип ишке кирише берсин. Жок, Катеп мырза. Кандай болгон күндө да сиз цехтин башчысысыз. Сизге мындай адам керекпи же кереги жокпу?
Менден такыр уя албаңыз. Адам керек. Бирок техникалык бөлүктө эмес. Ал тейлөөчү болууга макулбу? Тейлөөчү болууга даярбы мен билбейм. Мен андан сурайын, сизге айтып коем. Анда башка ишиңиз жок болсо мен барайын. Чайдан ичиңиз. Рахмат. Баса, Тахир мырза, Россиядан алынган жыгачтар түгөнүп жатат. Аларды сатып алууга буйрук берсеңиз кубанычтуу болот элем. Билдирме толтуруңуз, мен алууга буйрук берем. Макул. Көрүшкөнчө. Келгениңизге рахмат. Gelindin аты? Фатеме. Саламатсызбы, ажы? Ассаламу алейкум ва рахматулла. Биздин Бекзат ага. Отуруңуз, мен сиздин кызматыңыздамын. Абдан жакшы. Биздин талдоо даяр болор менен бизге келиңиз. Сизге убакытты белгилеп берем. Рахмат ажы ага. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Бекзат ага, кайсы шамал айдап келди? Адашып кеткен жоксузбу? Сиздин укугуңуз, ажы ага. Мен сизди бир күн көрө албай калсам сагынып кетем. Бирок сиздин жумушуңузга байланыштуу тез-тезден тынчыңызды ала албайм. Демек үйлөнүп кайра ажырашкандан башка ишиң болбосо мени эстебейт экенсиң да. Эмнеге, ажы ага? Мына Рамин үчүн келдим, чынын айтып жатам. Биздин фирмадан ага ылайыктуу жумуш таптым. Азамат. Бирок сен кечигип калдың. Эмнеге? Биздин досубуз Насири ажы ага жумуш таап берди. Бирок ал анын үйүнө барса Рамин кийимдерин чогултуп ал жактан кетип калыптыр. Азыр анын кайда экени белгисиз. Эмнеси болсо да мен өз милдетимди аткардым. Ажы ага, эми мага таарынбайсыз деген үмүттөмүн. Сен дагы эле Раминди жана өзүңдү ойлогондун ордуна мен ойлоп атасыңбы? Өзүм жөнүндө. Сооп иштерин кылуу үчүн ар дайым эле мүмкүнчүлүктөр боло бербейт. Эсиңдеби? Согуш бүткөндө экөөбүз чогуу ыйлаганбыз. Биз согуштун бүткөнүнө сүйүнгөнүбүздөн эмес, сооп иш кылганга мүмкүнчүлүгүбүздү жоготконубузга ыйлаганбыз, Бекзат. Алло, саламатсызбы? Ферешти айымды сотко алып баруу үчүн үйгө баратам. 1 сааттан кийин. Макул, көрүшкөнчө. Аскердик билетиңиз барбы? Мына. Бул анын көчүрмөсү. Ал эми бул биздин аймактын мечитинен. Мага мүнөздөмө. Ага 30 адам кол койду. Мындан тышкары Мотамиди ажы биздин мечиттин башкы имамы макулдугун берди. Айым сиздин жакындарыңыз табылганча бул кишинин үйүндө жашоого макулсузбу? Ооба. Абдан жакшы. Мен убактылуу аны сизге жооптуу киши катары белгилейт. Баса, мамлекеттик автоинспекцияга кат жазып берем. Машинаңызды алып кетсеңиз болот. Бирок бул айымдын өздүгү такталмайынча же жакындары алып кетмейинче үйдүн документтери бизде болот. Ошолордун баарына макулсузбу? Макул. Ранажан гана кечки тамактын даамын көрүңүз. Демек бул тамакты сөзсүз жеп салыш керек. Мейсемжан кел мага бер. Келиңиз, сизге салып берейин. Жок, өзүңө сал. Рахмат. Периштежан келиңиз, мен салып берейин. Жок, мен өзүм. Макуланды. Даамсыз экен.
Мейсам, Даамсыз болуп жатпайбы? Мага жаккан жок. Эмнеге өзүңүз жасаган жоксуз эне? Мейсам, сенин табитиң начар экен. Менимче абдан даамдуу. Ооба балам, даамдуу экен. Же. Кайдагы даамдуу? Ал туура айтат апа. Жиркенткен даамы бар экен. Көрдүңбү? Бул сугалак, бирок берген эле тамакты жей бербейт. Апа, кой деңизчи. мынча көп сүйлөбө балам, тамагың же. Мен жебейм. Мен жумуртка жегим келип жатат. Жүрө кой балам, анда сага жумуртка кууруп берейин. Чын эле даамсыз экен. Жок, балким эт же жасмык бузулуп кеткендир. Болбосо даамдуу эле экен. Алгыла. Бирок мен ашканадан ооз тийгенде мындай даамы жок болчу. Менимче жакшы эле го, абдан даамдуу болуптур. Кечиргиле, оор жумуштун баарын менин ордума апам жасайт. Мына тамак жасаганды унутуптурмун. Койсоңчу, анчалык деле жаман эмес. Жесе болот. Мен да жегим келген жок. Саха. Эч нерсе эмес. Чоң энеңе барып, мага жумуртка кууруп бериңизчи деп сура. Эмнеге бул жерде отурасың? Ай толгондо адам баласынын көзүнө ар нерсе көрүнөт дешет. Мен бир кызыктай үн уктум. Сен уктуңбу? Эмнеге унчукпайсың? Кудай сакта, да уктап калдыңбы? Рана. Кечиресиз. Мен кийинден адашып калыптырмын. Сизди Рана экен деп ойлоптурмун. Түнүңүз бейпил болсун.
Баса, эмнеге бул жерде отурасыз? Мен коркунучтуу түш көрдүм. Кандай түш? Мен бирөөдөн же бир нерседен качып жүргөнүмдү көрдүм. Каяка экенин билбейм. Кимден, эмнеден? Бирок ооруканадан эсиме келгенден бери дайыма эле ушул түш кирчү болду. Бул кырсыктын кесепети болсо керек. Убакыттын өтүшү менен бул да өтүп кетет. Камсанабаңыз. А бул жөн гана түш эмес болсочу? Кырсыкка чейин мени бир нерседен качып баратканымды айткансыңар, туурабы? Ооба. Эгерде мен түшүмдө көргөн нерсе чындык болуп, мени бирөө аңдып жүргөн болсо, анда кулактандырууну көрүп келишим мүмкүн. Биз сизди туш келдиге бере бербейбиз. Ишениңиз. Эгерде ата-энеңиз келсе да, биз биринчи баарын текшеребиз. Толук ишенмейинче сизди бул жерден алып кетүүгө жол бербейбиз. Мен сизге сөз берем. Эми жайыңызга барып эс алыңыз. Мени башка бирөө эмес, дал сиз сүзгөнүңүз жакшы болду. Film Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Production студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салитинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.